Бисмиллахир-рахманир-рахим, ва бихи настаин, ва хуа хойрун насирин ва муин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таала пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга өз ата-энесине кандай дуа кылышлыкты үйрөтүп жатат. Жана Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 24-аятында пайгамбарыма кайрылып мындай дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Вахфиз лахума жанаха зулли минар рахмати. Ал ата-энеңе, ал экөөнө мээримден болгон канатыңды ылдый кылып жазгының. Жана дагы айт, дуа кылгының, бата тилегиниң. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. О жараткан, ал экөөнү кандай эле мен кичинекей кезимде мага алар мээримин төгүп мени тарбиялаган болсо, аларга дагы мээримиңди төккүнүң. Садакаллахул азим. Бул жерде Аллах Таалам пайгамбарыма буйрук берип жатат. Ошол ата-энеңе айткының, дуа кылгының, алардын акысында дуа кыл деп. Биз баарыбыз билебиз, атасы Абдулла төрөлбөстөн алдын же болбосо ошол сапарга кеткенде сапардан кайтпай калганы баарыбыз жакшы билебиз. Жана дагы энеси 6 жашында өтүп кеткенин билебиз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям атанын мээримин же болбосо өзүнүн энесинин мээримин толук алган адам эмес. Андыктан кандай болгон күндө дагы пайгамбарыма буйрук берип туруп, үммөткө ата-энесине кандай дуа кылышлыкты үммөткө үйрөтүп жатат. Биз пайгамбарым дуа кылган сыяктуу биз дагы өз ата-энелерибизге ушул дуаны кылышлыгыбыз зарыл. Бул дуадан Аллах Тааланын мээримин, ошо ата-эненин баласына кылган мээриминге байлап коюп жатат. Кичине кезинде бала ошончалык алсыз болуп турган кезде ага кандай тарбия берген? Ошол тарбиянын негизи мээримдүүлүк менен болушлугу шарт болуп жатат. Эгерде биз Аллах Таалам кыяматка барган кезде бизди кечирип бизге мээримдүү болушлугун кааласак, же болбосо картайып аягындай улгайган убакытка келген кезде, алсыз болуп калган кезде бизге дагы Аллах Таала тараптан бир мээрим келишлигин каалай турган болсок, анда ошончолук канчалык мээримдин терең болушун, көп болушлугун, мээримдүүрөөк болушлугун каалаган болсок, ошончолук деңгээлде балага кичинекей кезинде биз дагы мээрим төгүшүбүз зарыл болуп атат. Андыктан бул жерде кичинекей бир баланын Аллах Тааланын алдында туруп алып, эки колун көтөрүп, о Кудай, о жараткан, мен кичинекей кезимде мага ата-энем мээримдүү болгон. Ошол мээримдей болгон мээримди дагы мен ата-энеме мээримдүү болгонуң дегени. Эми ойлоп көрөйлүк, эгерде биздин ата-энелер балдарына эгер мээримин төкпөгөн болсо, балдарга мээримин төккөнгө убакыт таппай калган болсо, анда бул дуанын мааниси кандай эле мага мээримин төгө албагандай болсо, аларга да сен дагы мээримиңди ошондой деңгээлде төккүнүң дегени. Андыктан эч кандай мээрим бере албаган адам Аллах Тааланын мээриминен дагы үмүтсүз калат. Бул жерде бир канча тарбия маселесинде бир канча нерселер бар, буларды айта кетишибиз зарыл. Биринчиден, перзент дайыма өз ата-энесине мээримдүү болушлугу зарыл. Мисалы, Аллах Таала айтып атат: "Вахфиз лахума жанаха зулли минар рахмати". Бул дегени мээримден болгон мамилеңдин баардыгы мээримдин негизинде болсун дейт. Өзүңдү ылдый кылгының деп атат. Жанаха зулли дегени, бул жанах дегени канатты түшүндүрөт, зул дегени баягы кордук же болбосо өтө эле ылдый, өтө эле өзүнүн ылдый алышлыкты түшүндүрүп атат. Мындайча айтканда, ата-энеңе мээримдүү болуп, аларга өтө пас болуп, алардын сөзүн көтөрө бил дегени, алардын кылган картайып калган кезде кандайдыр бир бизге жагымсыз болгон бир мамилелерди кылып койгон болсо, алардын баардыгын көтөрүп, аларга мээримдүү бол дегени. Мойнуңду көтөрбө деген сөз. Кийинки маселе, мисалы, Кудайдан мээрим тилөө дайыма керек. Биз дайыма Аллах Тааладан мээрим тилешибиз керек. Ал экөөнө, Кудайым, мына менин ата-энеме дайыма сен мээримдүү бол деп дуа кылып турушубуз зарыл, өтө зарыл болгон нерсе. Жана дагы бул аяттан түшүнөбүз, Аллах Таала бизге кабар берип жатат, ар бир эле перзент
кандай болбосун, ал кичинекей перзент болсун, ал улгайып калган перзент болсун, өзүнүн ата энесине кылган дуасы Аллах Таала кабыл кылат. Кандай дуа кылбасын, Аллах Таала өз ата энесинин акысында кылган дуалардын баардыгын Аллахым кабыл кылат. Эгерде кабыл кылбаганда бул кичинекей баланын дуасын бизге Куранга түшүрүп, Куранга жаздырып, дин аркылуу ушул убакытка чейин, бүгүнкү күнгө чейин бул аятты, бул дуаны жеткизбейт эле. Ушул дуанын биздин колубузга жетип келишинин себеби Аллах Таала ата энеге болгон дуанын кабыл болушлугун бизге көргөзүп жатат. Андыктан кул айткының ким эле болбосун, айткының өзүң ата энеңе дуа кылгының, Роббир хамхума, ал экөөнө мээримдүү болгунуң, о жараткан. Кама раббаяни сагиро, мен кичинекей кезимде кандай мага мээримдүү болуп тарбиялады эле, ошондой кылгының деп, бул аяттан биз түшүнөбүз, эгерде перзент өзүнүн ата энесине дуа кылган болсо, ал дуасы кабыл болот. Андан тышкары, бизге ата энебиз ушунчалык биз алсыз болуп турган кезде, эч нерсе колубуздан келбеген кезде кандай аракет кылып, канчалык кызмат кылып, канчалык кыйынчылыктарды көрүп, өзүнө ыраа көрбөгөн убакыттар болуп, бизге, сизге, баарыбызга берген убакыттар болгон. Ошол кызматынын шүгүрчүлүгүн билдиришибиз үчүн биз дуа кылышыбыз зарыл болуп атат. Ана ошол дуа кылышлык менен, эгерде биз дуа кыла турган болсок, алардын акысында Аллах Таалам ошол кылган, ошол биз алсыз болгон күндөгү биздин карызыбызды Аллах Таалам өзү төлөп берет. Ал кандай төлөйт? Аларга мээримдүү болуп, алардын улгайган акыбалында Аллах Таала аларга мээримдүү болуп, же болбосо Аллах Тааланын алдына келген кезде аларга мээрим төгөт. Андан тышкары, ата эненин тарбиялоосунун жемиши бул баланын дуа кылышлыгы. Баланын алардын акысына дуа кылып отурушлугу бул ата эненин жемиши болуп эсептелинет. Андыктан биз балдарыбызды ушундай кылып тарбиялайлык, алар дуа кылганды үйрөнүп билишсин. Дайыма ата энелерибизге дуа кыла тургандай, аларга кандай эле акыбал болбосун, ошол акыбалда Аллах Тааладан суранып, мээримдүүлүктү тилеп турушсын. Андыктан бул биздин кыла турган эң чоң ишибиз болуп эсептелинет. Жана да кандай эле тарбия болбосун, ал ата эненин тарбиясы болобу, же болбосо бир мугалимдер өзүнүн кол астындагы турган окуучуларга болгон тарбиясыбы, же дагы башка бир тарбия болбосун, баардыгы мээримдин негизинде болушлугу шарт болот. Андан тышкары, адамзаты өз тарбиялоочуларын баардыгынын урматын бир гана аларга акысына дуа кылышлык менен гана өтө алат. Андыктан келгиле дагы бир эстеп, биз өзүбүздүн ата энелерибизге дуа кылайлык. Кудай Таалама жалынып, аларга кылып билген күнөөлөрүнүн баардыгын кечирсин, жана дагы аларга мээримин төккөн болсун, жана дагы ата энебиз дайыма биздин башыбызда башчы болуп, бизге жол көргөзүүчү болуп, дайыма жаныбызда болсун. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин.